Саламатсыздар урматтуу Чындык медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Биздин каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Президент Садыр Жапаров Бишкек арена стадионунан пландан тышкары барды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30 майда курулуп жаткан Бишкек арена көп функционалдуу спорт комплексине пландан тышкары барып, долбоорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысына стадиондун курулушу бекитилген графикке ылайык жүрүп жатканы тууралуу маалымат берилди. Бүгүнкү күндө объектте курулуш, монтаждоо жана жасалгалоо иштери улантылууда. Инженердик системалар орнотулуп, айлана тегереги көрктөндүрүлүүдө. Садыр Жапаров кыдыруу учурунда стадиондун ички бөлмөлөрүн көрүп чыгып, унаа токтотуучу жайдын жана коммерциялык объектилердин курулушунун жүрүшү менен таанышты. Мамлекет башчысы Бишкек аренанын курулушу өлкөнүн спорттук инфраструктурасын мындан ары өнүктүрүүдө жана эл аралык деңгээлдеги мелдештерди өткөрүү мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө өзгөчө мааниге ээ экенин басып белгиледи. Президент курулуш иштеринин жогорку сапатын камсыз кылууну жана долбоорду белгиленген мөөнөттө аяктоону тапшырды. Ошондой эле Садыр Жапаров комплекс пайдаланууга берилгенден кийин анын натыйжалуу иштеши үчүн зарыл болгон инфраструктураны түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Ушуга байланыштуу ал стадиондун аймагынын бир бөлүгүнө соода жана тейлөө объектилерин жайгаштыруунун максатка ылайыктуу экенин айтты. Бул объектилердин ишмердүүлүгү комплексти күтүп алууга жана андан ары өнүктүрүүгө көмөк көрсөтөт. 51 000 көрүүчүгө ылайыкталган Бишкек арена стадиону Кыргызстандын эң чоң футбол аренасы болуп калат. Объект FIFA жана АФК эл аралык стандарттарына ылайык курулуп жатат. Бул өлкөдө ири эл аралык мелдештерди жана беттештерди өткөрүүгө шарт түзөт. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Аруке Нурбекова жана Байтел Нуралиев күрөш боюнча Азия чемпиондору болушту. Кыргызстандыктар Байел Нуралиев жана Аруке Нурбекова 17 жашка чейинки спортчулар арасында күрөш боюнча Азия чемпиондору болушту. Турнир Вьетнамда өтүүдө. Бул тууралуу дүйнөлүк күрөш уюмунан билдиришти. Аруке Нурбекова эркин күрөш боюнча 40 кг чейинки салмак категориясында алтын медалга ээ болду. Ал эми Байел Нуралиев грек-рим күрөшү боюнча 71 кг чейинки жеңишке жетти. Кыргызстан өкүлдөрү Аяна Ниязбекова 46 кг чейин, Аяна Дүйшөнкулова 53 кг чейин жана Милана Уланова 69 кг чейин коло медаль тагынышты. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Эдил Нурбеков дагы 80 кг чейин 3-чү болду. Bir күн мурун Кыргызстандан келген балбандар Арсен Шарапов, Сыймык Аскаров, Байел Жамалдинов, Арсен Асанкулов, Умарали Бердалиев жана Хасан Гасанов коло медаль алышкан. Кызыл Кыяда 10-класстын окуучусу каза болду. Кызыл Кыяда 17 жаштагы өспүрүм каза болду. Өлүмгө алып келген сок курган деген шек менен жашы 7 элек бала кармалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришкендей, окуя 27 майда кечинде Кулатов атындагы паркта болгон. Өспүрүмдөрдүн ортосунда чыр чыгып, анын себеби алдын ала маалымат боюнча түшүнбөстүк болгон. Уруш учурунда катышуучулардын бири 17 жаштагы баланы соккон, ал эсин жоготуп койгон. Өспүрүм тез жардам кызматы келгенге чейин каза болгон. Факт боюнча өмүргө коркунуч келтирген, оор зыян келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду, шектүү кармалды. Милиция массалык мушташ тууралуу маалыматты четке какты. Тергөөнүн маалыматы боюнча сөз бир өлүмгө алып келген соккуу жөнүндө болуп жатат. Шектүү менен кошо дагы 2 өспүрүм кармалган. Алардын окуяга тиешеси бар жогу текшерилип жатат. Каза болгон адам менен чыр-чатак учурунда 3 досу болгон. Буга чейин социалдык тармактарда жана ЖМКларда өспүрүмдөрдүн топторунун ортосунда мушташ чыкканы, чыр-чатактын себеби акча талап кылуу болушу мүмкүн деген маалымат тараган. Бул маалыматтар тергөө иштеринин алкагында текшерилип жатат. Белгилүү болгондой, каза болгон адам Кадамжай районундагы мектептердин биринин 10-классынын окуучусу болгон. Кениялык футболчулар Эбола вирусунан улам Бишкекке келе албай калышты.
Keniyanын футбол боюнча курама командасы Бишкекте өтө турган беттеште Эбола вирусуна байланыштуу келе албай калды. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирди. Маалыматта аталган өлкөдө вирус күч алып аба каттамдары үзгүлтүккө учурап жатканы айтылат. Кыргызстан Кения беттеши июнда өтүшү керек эле. Эми кыргызстандык футболчулар Палестинанын курамасы менен 2 оюнга чыгат. 6 жана 9 июнь күндөрү беттешке билет алгандар 1-июндан 3-июнга чейин операторго кайрылып акчасын кайтарып алса болот. Касперский лабораториясынын негиздөөчүсү Евгений Касперский Кумтүргөн жайына барып, Кыргызстандын эң ири алтын өндүрүүчү ишканасында колдонулуп жаткан заманбап технологиялар жана негизги өндүрүштүк объектилер менен таанышты. Иш сапарын жүрүшүндө конокко Кумтөрдүн ишмердүүлүгү, өндүрүштү өнүктүрүү жана модернизациялоо боюнча ишке ашырылып жаткан долбоорлор тууралуу маалымат берилди. Заманбап технологиялык чечимдерди киргизүүгө, өндүрүш процесстерин автоматташтырууга жана өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулду. Евгений Касперский ген жайдын борбордук карьеринде да болуп, алтын ылгоочу фабриканын иши менен да таанышты. Ошондой эле өндүрүштүн масштабы жана ишкананын бийик тоолуу шарттагы иш өзгөчөлүктөрү тууралуу маалымат алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар өнөр жай тармагынын өнүгүүсүндөгү заманбап тенденцияларды, санариптик технологияларды өндүрүшкө киргизүү маселелерин жана технологиялык өнүгүүнүн келечегин талкуулашты. Кумтургул компания өндүрүштү модернизациялоо жана заманбап технологиялык чечимдерди киргизүү боюнча долбоорлорду ыраттуу ишке ашырып, ишкананын натыйжалуулугун жогорулатууга жана туруктуу өнүгүүсүнө багытталган иштерди жүргүзүп келет. Однозначно, это очевидно совершенно, что предприятия будут гораздо более автоматизированы. Вы упомянули искусственный интеллект, системы искусственного интеллекта. К сожалению, все больше и больше будет атак на подобные предприятия, кибератак. Поэтому требования по кибербезопасности будут только возрастать. Это новость плохая, хорошая новость, что я с вами. Мы все сделаем для того, чтобы вы работали чтобы ваши киберсистемы работали безопасно. Кумтургул компания заманбап технологияларды жана инновациялык чечимдерди киргизүүндө улантып, өндүрүштүн натыйжалуулугун жогорулатууга, технологиялык потенциалды өнүктүрүүгө жана ишкананын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырууга багытталган долбоорлорду ишке ашырууда. Садыр Жапаров жасалма интеллект дүйнөлүк тарыхтын жаңы локомотиви. Президент Садыр Жапаров 28 майда Астана шаарында Казакстанда өткөн Евразиялык экономикалык форумдун пленардык сессиясында сөз сүйлөдү. Мамлекет башчысы өз сөзүндө жасалма интеллект технологиялык өнүгүүнү гана эмес, мамлекеттик башкаруунун сапатын жогорулатууга өбөлгө түзгөн институционалдык жаңылануунун да маанилүү куралы болгонлорун белгиледи. Президент белгилегендей, форумдун глобалдык санариптик жарышта жасалма интеллектке басым жасоо деген темасы бүгүнкү күндө катышуучу мамлекеттердин экономикасы менен коомдун эртеңки багытын аныктап жатат. Жасалма интеллект мындан ары IT тармагына гана тиешелүү тарт өрөдөгү курал эмес, бул жаңы реалдуулук. Мамлекет башчылары катары биз күн сайын миллиондогон жарандарыбыздын коопсуздугу, туруктуулугу жана бакубаттуулугу үчүн жоопкерчиликти моюнга алабыз. Бүгүн технологиялардын тез арада өнүгүп жатканына күбө болуп, ар бирибиз бул эбегейсиз ресурс өлкөлөрүбүздү чет элдик санариптик технологиялар менен алгоритмдердин пассивдүү керектөөчүсүнө айландырбастан, тескерисинче биздин эгемендүүлүгүбүздү бекемделишине кантип кепилдик бере алабыз деген фундаменталдуу стратегиялык суроого туш болуп жатабыз деп баса белгиледи Садыр Жапаров. Президент акыркы жылдары Кыргызстанда заманбап санариптик мамлекеттик экосистеманы түзүү боюнча кеңири иштер жүргүзүлгөнүн айтты. Кыргыз Республикасынын санариптик кодекси күчүнө кирип, маалыматтарды жөнгө салуудан тартип, санариптик идентификацияга, инновациялык технологиялар менен жасалма интеллектти киргизүүгө чейинки бирдиктүү укуктук негиз түзүлгөн. Мамлекет башчысы ошондой эле мамлекеттик булуттук инфраструктура G-Cloud өнүгүп жатканын жана мамлекеттин, бизнестин жана жарандардын ортосундагы санариптик байланыштын негизги платформасына айланган мамлекеттик органдардын электрондук өз ара аракеттенүүнүн системасы болгон Түндүк платформасы мындан ары да жаңыланып жатканын билдирди. Акыркы 1 жыл ичинде системадагы операциялардын саны бир нече эсеге өстү. Бул адамдардын жумуш убактысынын үнөмдөлүшүнө жана жарандар менен ишкерлер үчүн чыгымдардын кыйла азайышына алып келди. Адилет Балтабай абактан чыгат. Президент Садыр Жапаров камактагы активист Адилет Балтабайга ырайым берди. Бул тууралуу анын жубайы
Гүлкайыр Жапарова жымыкаларга маалымдады. Адилет Балтабай блогер жана жарандык активист, ал биринчи ирет 2022-жылы 30-июнда Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө суракка чакыртылып, соттун чечими менен камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин 278-беренеси жапырт башаламандык боюнча кылмыш иши козголгон. Ошол эле 11-ноябрда 1-май райондук соту Адилет Балтабайды күнөөлүү деп таап 5 жылга эркинен ажыраткан. 3 жылдык пробациялык көзөмөл чечими кабыл алынып, сот залынан бошотулган активист эркиндикке чыккандан кийин гемпирабад иши менен камалгандарды колдогон пикирин билдирип, алардын жакындары уюштурган акцияга да барган. Бул кадамды пробациянын эрежелерин бузуу катары эсептелип, Бишкек шаардык сотунун чечими менен экинчи ирет камалган. Соттун өкүмү чыгып, Петровка айылындагы түзөтүү мекемесине которулуп, ошол жакта камалып жаткан. Жакындары 2025-жылы президент Садыр Жапаровго кайрылып, ага айын берүүнү суранышкан. Путин Украинадагы согуштун качан бүтөөрүн азыркы шартта так айтуу мүмкүн эмес. Украинадагы согуштун бүтө турган убактысын азыркы шартта так айтуу мүмкүн эмес. Бул тууралуу Россия президенти Владимир Путин Астанада өткөн ЭЭП саммитинен кийин маалымат жыйынында билдирген. Анын айтымында, Россиялык армия атайын операция зонасындагы бардык багыт боюнча үстөмдүк кылууда. Россия абадан коргонуу системасын чыңдашы керек. Бул багытта иштер жүрүп жатат, деди Путин. Ал Латвиядан учкучсуз аппарат менен чабуул жасоо, Прибалтиканын Калининграддагы абадан коргонуу базаларын жок кылуу опузасына да жооп берди. Орус лидеринин айтымында, Россияга тикелей коркунуч туудурган жердин баары мыйзамдуу бута болуп саналат. Ал эми базаларга кол салууга аракет кылгандардын баарын жер менен жексен кылууга Россиянын дарамети жетет. Президент Россиянын Киев облусуна урган соккусу Украина куралдуу күчтөрүнүн Старобельскийге болгон чабуулуна жооп экенин белгилеп, Европалык маалымат каражаттарынын журналисттери Старобельскийге кол салуу тууралуу ооз ачпаганына уялышы керектигин кошумчалаган.